Бүгін 12 октябрь астрономия илимдеринин күнү. Бул күн илгери ай же күн тутулганда гана майрамдалып келген. Бирок 1973 жылдан баштап астрономия күнү деп жылдын 2 мезгилинде белгилешет. Биринчиси апрелдин 2-10 күндүгүндө айдын биринчи фазасы жаңырганда, майдын 1-10 күндүгүнө чейинки аралыкта белгилешет. Кыргыз эли байыркы эл экендигин билебиз жана тарыхый булактар да муну тастыктайт. Ал эми астрономия илими жакшы өрчө электорду эле ата-бабаларыбыздын бул илим тууралуу жакшы тааныштыгы болгонун, жылдыздарга жана да ай жылдарга ат берүүсү буга далил. Кыргыздар тууралуу атагы чыккан Бартольд деген окумуштуу Кыргыздар деген китебинде жазган. Ошол жерде ал төмөндөгүдөй салыштырууну келтирип атат. Кытайдын Таншу династиясында 680 жылдан 900 жылдарга чейинки, биздин заманга чейинки кыргыздар тууралуу төмөндөгүдөй жазылган дейт Бартольд. Кыргыздар жылды 12 айга бөлүп, жаныбарлардын аты менен атаган дейт. Бул жылдын мезгилин бөлүү убакытты өлчөө системасы календар болуп эсептелет. Календар азыркы мезгилде ай календары, күн календары жана ай күн календары болуп эсептелет. Кыргыздар ай календары боюнча иш алып баргандагы жылды 12 айга бөлгөн. Анын кыргызча аталышын бардыгыбыз өтө жакшы билебиз. Ошол биз 12 айга бөлүп жүргөн мезгилде ошол кылымдарда, андан кийин орто кылымга чейин Европада жылдын мезгилин 10 айга бөлүшкөн. Stellarium деген программаны, Starwalk деген программаны, Sky Tonight деген программаларды алып көрүүгө болот. Биздин студенттерибиз ошолор менен дагы иштешет. Бул адамдын ааламды таанып билүүсүнө эң сонун жакшы каражат болуп эсептелет. Азыркы мезгилде 18 жылдан баштап 2018 жылдын өзүндө Кытай 37 апас учурган. Апас деп ал кыскартылып алынат, кыргызча чечмелениши автоматтык планеталар аралык станция деп аталат. Ошондон 37-ни учурган. Ал эми акыркы 50 жылдын ичинде 300гө жакын учурган. Демек, бул биздин бир эле апастын кеткен чыгым биздин Кыргызстандын бир жылдык бюджетине барабар болгон чыгым болушу мүмкүн. Асманды өздөштүрүү, асманды башка планеталарды, алардын жандоочулардын билүүнүн кандай зарылчылыгы бар деген дагы суроо туулат. Мисалы үчүн мына Кытайдын Чаньен деген апасы айдын бизге көрүнбөгөн бетине конуп, ал жерге атайын учуучу аппаратын коюп, Марска конуп, ал жердеги рельефтерди, кратерлерди, ал жердин канчага миңдеген миллиондогон сүрөттөрдү жөнөтүп, асманды изилдөөгө мүмкүнчүлүк табат. Илон Масктын эле SpaceX-тарын айтып көрөлү. Алар Илон Масктын оюнда ал жердин кайсыл чуңкурунда болбосун байланышты ишке ашырып берем деген максат менен учуруп атат. Ал деген сөз жерде канча адам болсо, ошончо адамдан мен байланыш үчүн акча алганга мүмкүнчүлүгүм жетет деген чоң максатты коюп ишке ашырып жатат.